Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilmдин натыйжасы, илимдин жемиштери амал деген китепти окууну улантабыз. Өткөнкү сабакта биз салафтардын, сахабалардын, табииндердин, таба табииндердин арам нерсени таштаганга кандай умтулушкан, арам нерседен алыс болууга кандай шашылышкан, ошол тууралуу теманы окуган элек. Эми бир сыйра айтылып өтөлү. Ошол тууралуу шейх китепте кээ бир хадистерди келтирди. Алардын бири Умар. Ошо Умардан келген хадис, Бухари Муслимде келген хадис. Качан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен да. Инналлаха янхакум ан тахлифу би абаикум деп. Аллах таала силерге тыюу салат, ата-бабаларыңардын аты менен касам ичүүнү тыюу салат дегенде, ошону Умар укканда, ошондон кийин айтат да, мен мындан кийин өзүмдү эч качан касам ичкен эмесмин дейт. Аталардын аты менен башка бирөөдөн дагы ушундай сөздү айткан эмесмин дейт. Мисалы, бул мындай айтты, бул мынтип касам ичти деп башка бирөөдөн дагы айткан эмесмин дейт. Анан бул салыштырма сыяктуу, салыштыруу катары башка бир окуя айтты шейх, бир адамга деген ушинтип ван наби деп пайгамбардын аты менен касам ичкен экен да. Пайгамбардын аты менен касам ичкенде, анан бирөө ага насаат кылып, насаат кылып токтоткондо, анан түшүндүрүп бергенде, далилдерди келтирип түшүндүрүп бергенде болбойт дегенде, анан минтип айтат да. Ооба, макул, мен түшүндүм, ошо пайгамбарга касам деп кайра айтып туруп, мындан кийин эч качан пайгамбардын аты менен касам айтпаймын деп, анан ошондо дагы таштабай бир сыйра айтып, анан ушун таштаймын деп, уже тили көнүп калган себептүү таштаймын деп, анан аны тастыкташ үчүн кайра пайгамбардын аты менен касам ичкен экен. Анан биз айттык, адам эгерде касам иче турган болсо, анда касам айта турган болсо, Аллахтын аты менен эле касам айтуу бул уруксат берилген шариатта. Аллахтан башка бирөөнүн аты менен касам ичүү, башка бир нерсенин аты менен касам ичүү бир ширк деп айттык, ширк. Мындан алыс болуш керек. Ошондой эле башка Бухари Муслимде келген дагы хадисти келтирди. Анас ибн Малик аттуу сахаба, ал Абу Талхага кызмат кылып, ага арак куюп отурган болот. Арак куюп отурган болот. Анан ошол заматта, ошол кезде бир адам келип, мына аракка арам болду деп айтканда, ошол замат алар билгенде, ошол замат ошол куюп ичип отурган жеринен эле аларды алып чыгып туруп төгүп салышкан дейт. Ошол арак менен алардын болгон акыркы байланышуу карасак, булар бир нерсе аларга тыюу, бул болбой калды, бул арам болду деген нерсени угары менен эмне кылышкан? Ошол замат таштаган. Ошондой эле Ибн Аббастан келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күндөрдүн бир күнү бир адамдын колунан алтындан болгон шакекти көрөт. Шакекти көрүп, аны жулуп ыргытып, анан айтат: силердин араңардан кээ бирлер тозоктон болгон отко умтулабы дейт. Умтулуп, жана ошону алып туруп колуна коёбу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салып, катуу айтканда, ошол адам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеткенден кийин ал адамга айтат: эми бул алтынды, ошо шакекти ыргытып салганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ал айтат да ал адамга: эми муну алып, ушул шакекти өзүң пайда алып ал дейт. Аны сатып сал, же болбосо үй бүлөңө берип кой депчи, аялыңа берип кой деп. Анткени бул билебиз, бул алтын деген бул эркектерге тыюу салынган, аялдарга боло берет. Анан ошондой эле муну сатса болот, башка нерсеге сыяктуу колдонсо болот да, бирок эркектер аны тагынган болбойт да. Шакек болобу, башка нерселер дагы, мунун баарысы тыюу салынган эркектер үчүн. Ошондо бул адам эмне дейт? Бул адам минтип айтканда: Аллахка касам, муну эч качан албаймын. Аллахтын элчиси муну ыргытып салгандан кийин мен эч качан албаймын деп, бул адал болсо дагы ошону таштап салган да. Бирок бул жакта да айта кетчү нерсе да, өткөндө суроо болду мындай: эми алтын тиштер болсочу, алтын тиштерди койсо бул кандай болот, өкмү кандай? Бул тууралуу аалымдар айтышат: эгерде алтын тиш адам муну кооздонууга эгерде тага турган болсо, анда болбойт да. Ал эми эгерде зарылчылык болуп, ошо алтынды тагып атканда, ошол пайдалуу болуп аткан болсо, мисалы башка нерсе эгерде өзгөртүп алмаштыра турган башка нерсеси жок боло турган болсо, анда болот. Анан буга алымдар хадис келтиришет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында, учурунда деген бир адамдын мурду сынган болот, анын мурдуна ошол протез сыяктуу болуп, бир алтындан бир нерсе таккан болот. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага уруксат берген. Эми бул ошол мурдакы тема тууралуу. Эми бүгүнкү темабыз бул 7-чи тема. Ал-амалу сабабун ли сабатил илми ва русухи. Амалдар илимдин бекемделишине, ушу бекем болушунун себеби болот. Адам эгерде илим ала турган болсо, ал алган илимдин негизинде амал кыла турган болсо, ошол илиминин бекем болушунун себеби болот. Амал кылууга ушу умтулгандыгы, ошого көңүл бургандыгы бул адамдын ошол кайра эле алган илиминин бекемделишинин, ошол илими күчтүү болушунун себеби болот. Эгерде алган илимине жараша адам амалды таштап койгон болсо, ал илими кетип калат. Ал илими андан качат дагы, ал илими унутулуп калат. Ошондон Али радыйаллаху анху айткан, анда ошо айткан сөзү келет, мынтип айтат: атифу бил илмил амал фаин ажабаху ва илартахал. Илим бул амалды чакырат дейт. Эгерде жооп кайтпаса, анда кайтат дейт. Анда кетип калат кайра илим. Эмне дейт Али? Илим бул амалды күтөт, амалды чакырат. Эгерде амал келбесе, эгер жооп кайтпаса эмне болот? Ал ошол илим кайра кетип калат. Илимден эчтеке калбай калат эгерде адам алган илимине жараша амал кылбаса. Демек эмне экен? Амал бул илимдин бекем болушунун себеби.
Ошондой эле дагы Шааби аттуу ошо чоң улуу алымдан келген. Ошол айтат: "Кунна настаину аля хифзил хадис бил амали бихи." Биз хадисти жаттоого, хадисти жатташ үчүн ага жараша амал кылууга кайрылчу элек дейт. Карасаңар, биз хадисти жаттаарда мисалы адам эгерде бир хадисти бир нерсени жаттагысы келген болсо, булар эмне кылчу экен? Ошол хадисти жаттаганга эмне жардам берет? Ага жараша амал кылуу жардам берет. Мисалы бир адам бир хадисти үйрөнгөн болсо, ошого жараша амал кылган болсо, ал эч качан унутпайт да, эч качан унутпайт. Анан ошондой эле бул дагы айтат, Шаби эмне дейт? Хадисти жатташ үчүн биз ага жараша амал кылууга кайрылчу элек дейт. Ошондой эле Абу Дардадан дагы келет. Ал айткан сөзү бар, радиаллаху анху, бул пайгамбарыбыз сахабалардын бири айтат: "Иннака лан такуна алиман хатта такуна мутааллиман, ва лан такуна мутааллиман хатта такуна амилан бима таалламта." Акыйкатта сен эч качан алым боло албайсың дейт. Качан үйрөнүүчү болбосоң, илим алуучу болбосоң дейт. Үйрөнүүчү, илим алуучу болбоюнча сен алым болбойсуң дейт. Ошондой эле сен илим алуучу, үйрөнүүчү болбойсуң, качан сен үйрөнгөн нерсеңе жараша амал кылмайынча дейт. Эмне дейт? Алым болбойсуң эч качан, качан илим алуучу болбосоң. Жана илим алуучу болбойсуң, качан алган илимиңе жараша амал кылуучу болбосоң дейт. Ошондой эле дагы салафтардан эгерде биз алардын өмүр баяндарын карасак, көптөгөн мисалдарды көрөбүз да. Чындыгында алар кандай өздөрүнүн алган илимине жараша амал кылып, жана ошол кылган амалы алган илимине бекемделишине себеп, чоң себеп болгондугу чындыгында эгер алардын өмүр баяндарын карап, алардын жашоолорун карап көрсөк, ой жүрсөк, алардын чындыгында бул нерсе анык болуп бизге билинет дейт. Аллах Таала алардан ыраазы болсун, аларды өзүнүн ырайымына алган болсун, жана бизди алар менен солих өзүнүн пенделери менен баары менен бирге бизди акыретте бизди бирге жыйнаган болсун. Эми бул кыска тема болчу. Бул 7-чи тема. Эми буга дагы эмнени айта кетсек болот? Көптөгөн сахабалардан келет. Мисалы Куран жаттаган боюнча. Алар Куранды кандай жатташкан дейт? 10 аяттан жатташкан экен. 10 аяттан жаттап, эмнеге мындай 10 аяттан жаттаган? Алар минтип айтышат да, сахабалардан келет айтышат. Биз 10 аятты алган соң, ага ошонун маанисин түшүнүп, жана анын негизинде амалдарды кылмайынча, биз башка аяттарга өтпөйт элек дейт. Бүгүнкү күнү эмне болот? Кээ бир адамдарды көрөбүз, Куранды толук баштан аягына чейин жатка билиши мүмкүн. Бирок эч нерсени түшүнбөшү мүмкүн дагы, жана ага жараша эчтеке амал кылбашы мүмкүн да. Мүмкүн арам нерселерди кылып жүрө берет. Куранда Аллах Таала өзү ошондой нерселерден, арам тиги нерселерден кайтарып дагы, ал адам болсо ошол арам нерселерди кылып жүрөт. Анан алган илиме жараша амал кайда. Ошондой эле дагы Куран өзү, Куран пайгамбарыбыздын хадистерде келет. Бул Куран деген 5 аяттан болуп жүрүлгөн да. 5 аяттан болуп жүрөт. Бул эмне үчүн? Казалика линусаббита бихи фуадака деп Аллах айтканда, биз эмнеге мындай бөлүп жүрдүк дейт. Бул мындай нерсени эмне үчүн кылдык дейт? Сенин жүрөгүңдү бекемдеш үчүн дейт бул нерсе менен. Көрдүңөрбү? Мушриктер келип пайгамбар салам келип ушундай жанагындай айтышкан да. Эмнеге Куран башка китептер сыяктуу эле, эмнеге бир жалпысын эле бир эле жолу Куран башка китептер сыяктуу эле бир эле жолу түшүп калбайт деп. Эмнеге бөлүп жүрүлөт дегенде ошону Аллах айтканда, ошондо жооп кылып айткан. Эмне үчүн дейт? Ошол сенин жүрөгүңө бекемирээк болуш үчүн деп. Ошондой эле дагы Умар радиаллаху анхудан дагы айтылат. Ал деген Бакара сүрөсүн билебиз, бул 2,5 пара. Курандан 2,5 пара, 50 барак. Ушул 50 баракты Бакара сүрөсүн толук 10 жылда жаттаган экен Умар радиаллаху анху. Эми карасар 10 жылда. Бүгүн адам ойлошу мүмкүн да, канчалык мунун эске тутуусу кандай слабый деп, кандай ушунчалык 10 жыл бою Бакараны жаттай албай жүрдү деп. Бүгүнкү күнү эмне болот? Бир 2-3 айдын ичинде эле, канча бир айдын ичинде эле адамдар Куранды толук жаттап койгон адамдар бар да. Эми суроо, эмнеге ал 10 жыл бою Бакараны жаттап жүрдү? Умардын ушунчалык эске тутуусу начар беле? Же эмне Куранга умтулуусу начар беле? Жок, алардын эске тутуулары өтө күчтүү болгон. Алар эч кандай жазган эмес. Жазган аз эле адам болгон жазчылар. Бирок көбүнчөсү алардын баары эске ушул эсинде, жүрөгүндө кармап жүрчү булар илимдичи. Анан эмнеге анда ушунчалык шашпай анда илим алып 10 жылдын ичинде Бакараны жаттаган экен? Алган илимине жараша амал кылып, ошо эмнени кайсы аятты үйрөнбөсүн, ошого жараша амал кылчу. Анан бул жакта суроо пайда болушу мүмкүн да, мындай суроо. Эми биз алган илимге жараша кантип амал кылабыз? Макул, азыр бир аяттарды үйрөнүп атабыз, бир хадистерди үйрөнүп атабыз. Ушуга жараша биз кантип амал кылабыз? Бир аятка жараша, бир хадиске жараша мен амал кылдым, амал кылган жокмун, ушуну кантип билебиз? Ушуну кантип биле алам деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул суроону биз берген элек, убагында Шейх Заид аль-Вассаби хафизахуллах анын илим алып жүргөндө андан сураганбыз, минтип айткан. Бир хадисти эгерде же бир аятты үйрөнгөн болсоң, ошол хадисти карап туруп, ошого жараша өзүңдү сына деген. Өзүңдү сына. Мисалы бир хадисти окуңар, же болбосо кайсы бир аяттарды окуңар. Мисалы бир аят же 2 аят. Ошону карайсыңар, аяттарды карайсыңар, хадистерди карап туруп, ошонун негизинде өзүңөрдү сынайсыңар. Ошол таразага, ошол аяттын таразасына, хадистин таразасына өзүңөрдү коюп көргүлө да. Ушул хадиске жараша, ушул азыркы мен үйрөнгөн хадиске жараша эмне амал кылдым деп өзүңөрдү сынагыла дейт. Эгерде амал кылып аткан болсоңор, демек
Ошондо анан ошол хадиске жараша амал кылган болгон кезер да. Ошондой эле аятты дагы биз эмне кайсы аяттарды окуйлу. Окуган болсок, ошого жараша биз амал кылып атканыбызды кайдан билебиз? Ошол аяттын негизинде өзүбүздү сынап көрүшүбүз керек. Ошол аяттын таразасына өзүбүздү коебуз да. Мисалы кандай? Мисалы карасак, айтып жүрөбүз, эмне айтып жүрөбүз? Ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага ибадат кылабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз деп. Ушул аятка жараша кантип амал кылабыз, өзүбүздү кантип билсек болот? Биз жалгыз Аллахка сыйынып атабызбы? Муктаждыгыбыздарды, кандай кыйынчылыктар болсо, жалгыз Аллахтан жардам сурап жүрөбүзбү? Ушул аятка жараша амал кылсак эмне кылыш керек экен? Жалгыз Аллахка ибадат кылабыз. Жана жалгыз Аллахтан жардам сурайбыз. Башка эч кимдерден жардам сурабайбыз. Ошондой эле башка мисалдар. Маун сүрөсү, мисалы Маун сүрөсүндө эмне айтат? "Вала яхудду ала таамил мискин" деп Аллах айтат. Ошол кыяматты жалганга чыгарган адам эмне дейт? "Вала яхудду ала таамил мискин". Мискин жанагындай жакыр адамды ага тамак берүүгөнү, ага жанагындай ага сарптаганды башкаларды үгүттөбөйт дейт. Башкаларды үгүттөбөйт дейт. Эми карасаңар, Аллах Таала бул жакта аны ушундай анын жаман ишин ушундай айтып жатат. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Биз кайра тескерисинче эмне кылышыбыз керек? Биз башка бирөөлөрдү үгүттөшүбүз керек. Жакырларга жардам бергенге, аларга тамак аш бергенге биз үгүттөшүбүз керек. Анткени Аллах Таала биякта ошо капыр адам эмне деп атат? Ал ошол капыр адам, капыр болгондугу себептүү, кыяматка ишенбегендиги себептүү, ошол себептүү ал башка бирөөлөрдү жанагындай жакырларга тамак берүүнү үгүттөбөйт дейт. Биз ошол аятка жараша кандай амал кылышыбыз керек? Демек биз тескерисинче кайра үгүттөшүбүз керек. Башка бирөөгө барып үгүттөп коюш керек. Бага айтып, эгер мындай муктаждар бар, кел ушуларга жардам берип кол деп десек, деген болсок, ошенткен болсок, биз ошого жараша амал кылган болобуз. Да. Эми мындай үлгүлөр көп да. Курандан башынан аягына чейин. Куран бул жөн эле окуп, илимдин жөн эле үйрөнө турган бир маалыматтын китеби эмес болчу. Бул Куран деген, ошол Куранды биз үйрөнүп, ошонун негизинде биз амал кылып, анын негизинде биз адеп ахлактарыбызды оңдоп, амалдарыбызды оңдой турган китеп. Буга далил кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө тууралуу Айша энебизден келип сураган туурабы? Анын адеп ахлагы кандай эле дегенде эмне деп айткан? Анын адеп ахлагы, анын кулк мүнөзү бул Куран болгон деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи жүргөндүгү, ошо адеп ахлагы, адамдар менен болгон мамилеси, Аллах менен болгон мамилеси, мунун баарысы эмне болгон дейт? Куран болгон дейт. Эмне мындан эмне түшүнөбүз? Демек Куран ушул нерсенин баарысына көрсөтө турган, ушул нерселерди үйрөтө турган китеп. Түшүнүктүбү? Эгерде биз Куранга ой жүгүртүп, хадистерге ой жүгүртүп, жанагындай анын негизинде амал кыла турган болсок, ошондо гана биз ошо алган илимге жараша амал кылчу болобуз да. Эми кийинки темага өтө берели. 8-тема. 7-чинчи окуйбуз. Эгер бүтпөй калса, кийинки сабакта үйрөнүп толуктайбыз да. Эми 8-чи тема эмне дейт? Ал-амалу бил илми аблагу фид дава. Адамдын алган илимине жараша амал кылуусу мунун даватына, өзүнүн даватына, ошо элдерге динди жеткизүүсүнө бул бекемирээк болот. Ошол даваты күчтүүрөөк болот. Даваты жакшыраак болот. Бул адамдын ошо алган илимине жараша амал кылган болсо, мындай адамдын даваты көбүрөөк жеткиликтүү болот. Түшүнүктүбү? Башкаларга жеткиликтүүрөөк болот. Бул адам эгерде алган илимине жараша амал кылса, даваты башка бир адам, мисалы, жөн эле сөз айткан болсо, амал кылбай эле жөн эле сөз айтып жүргөн болсо, агыныкына караганда эмне болот? Мунун даваты күчтүү болот, жеткиликтүүрөөк болот. Буга чейин биз аятты окуганбыз. Аллах Таала айткан, Шуайб алейхиссалам тууралуу ал айткан: "Ва ма уриду ан халифакум ила ма анхакум анху". Мен өзүм силерге тыюу салган нерсеге мен өзүм каршы чыккым келбейт деп. Шуайб ушинтип өзүнүн элине дават кылып аткан сөздөрүндө ушинтип айткан да. Анан ошол себептен анын даваты күчтүү болгон. Пайгамбардын даваты, Шуайб алейхиссаламдын даваты ушундай болгон да. Эмне дейт? Мен өзүм тыйган нерсеге мен өзүм каршы чыккым келбейм. Мен силерге бир нерсени тыйып, мен кайра өзүм аны аткаргым келбейм деген. Ошондой эле Малик ибн Динар рахимахуллах мунун айткан сөзү бар: "Иннал алима иза лам я'мал заллат мау'изатуху анил кулуби кама язилул катра анис сафа". Эгерде кайсы бир алым, илим алган адам ошол алган илимине жараша амал кылбаса, анын эскертүүлөрү, анын насааттары, анын сабактары адамдардын жүрөктөрүнөн дейт. Адамдардын жүрөктөрүнөн жардан сурулуп түшүп калган тамчы бар го, ошол жардын бетинен сурулуп түшкөндөй сыяктуу адамдардын жүрөктөрүнөн дагы ошо сурулуп чыгып келет дейт. Кандай дейт? Эгерде алым алган илимине жараша амал кылбаса, анын ошо элдерге үйрөткөн анын насааттары, айткан насааттары, эскертүүлөрү эмне дейт? Жардын бетинен тамчы түшкөндөй эле сыяктуу, сурулуп түшкөндөй сыяктуу адамдардын жүрөктөрүнөн дагы анын сабактары, анын айткан сөздөрү адамдардын жүрөктөрүнөн чыгып келет дейт. Ошондой эле Маъмундун айткан сөзү бар: "Нахну ила ан науида бил амали ахважу мин ан науида бил аквал" деп айткан. Биз деген сөздөр менен насаат кылганга караганда, амалдар менен насаат кылганга көбүрөөк муктажбыз деп айткан. Эмне дейт? Сөздөр менен бизге насаат айтып, бизге эскертүү кылганга караганда, биз амалдар менен насаат кылганга көбүрөөк муктажбыз дейт. Анткени ким амал кыла турган болсо, ким эгерде алган илимине жараша амал кыла турган болсо, ошол кылган амалы өзүнөн өзү эле башкаларга үгүттөө, башкаларга чакыруу болуп эсептелет. Адам эгерде бир нерсени үйрөнгөн болсо, ошол алган илимине жараша амал кылып жүргөн болсо, ошол кылган амалы эле башкаларга дават.
өзү каалап атканда эле адамдарга, башкаларга үлгү болот. Башкалар көрөт дагы аны, көрүп анан демек мен да кылышым керек деп андан өзүнө сабак алышат. Ошол адам эмне дедик, башкалар үчүн үлгү болот, башкалар үчүн сабак болот. Жана мындай адам ушул алган илимине жараша амал кылып жүргөн болсо, башка адамдар үчүн бул имам болот, жол башчы болот. Имамдык, диндеги болгон имамдык. Аллах Таала айтат: "Ва жаална лил муттакина имама" деп дуа кылган Фуркан сүрөсүндө. Ошо момундардын айткан дуаларынан эмне деп айтышат алар? Бизди такыбалар үчүн имам кыл, такыба адамдар үчүн бизди жол башчы кыл деген дуаны айтышат деп, момундардын айткан дуаларынан деп Аллах Таала бизге айтып кеткен. Аллах Таала айтат: "Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн ва жаална лил муттакина имама" деген дуа. Аллах Таала биздин аялдарыбыздан жана бала чакабыздан бизге көзүбүздүн сүйүүчү кылып бер, жана бизди момунда такыба адамдар үчүн бизди жол башчы кыл деген дуа. Эми бул жакта имамдык, диндеги имамдык эмне менен жетет экен? Адам диндеги имамдыкка эмне аркылуу жетет? Жөн эле адамдарды жыйнаган менен жетеби? Өзүнүн алдына артына адамдарды чогултуп, ушул аркылуу имамдыкка жетеби? Жок. Эмне менен? Алган илимине жараша амал кылган болсо. Эгерде ушул эки нерсени адам өзүнө жыйнай турган болсо, бул баардык өзүнө жакшылыктын сыпаттарын жыйнаган болот. Ушул адам адамдар үчүн чыныгы үлгү болот, жакшылык сыпаттарда. Эми карасар, мындай адам эгерде жөн эле илимин көбөйтүп жүргөн болсо, жөн эле илим алат да, бирок алган илимине жараша амал кылуучулардан болбосо, бул ошол алган илимине өзү пайда албаса, башкалар кантип пайда алат? Башкалар деле анын алган илиминен пайда албайт. Ошондуктан бул адам адамдарга да имам болбойт, үлгү болбойт. Карасар, бул жакта бул аят тууралуу айта кетүүчү маанилүү нерселер бар да. Аллах Таала айтып атат, эмне дейт? "Ва жаална лил муттакина имама". Бизди такыбалар үчүн имам кыл деп атат. Такыбалар үчүн бизди жол башчы кыл деп атат. Шейхул Ислам Ибн Таймия айткан: "Бис сабри вал якин туналил имамата фид дин" деген. Мына, сабырдуулук аркылуу жана якын, чыныгы, бекем ишеним аркылуу диндеги имамчылыкка жетүү болот деген. Диндеги имамчылыкка эмне менен жетсе болот дейт Шейхул Ислам Ибн Таймия? Сабырдуулук менен жана якын менен. Бул жакта да шейх эмне дейт? Мына ушул алган илимине жараша адам амал кыла турган болсо, ошол адам адамдар үчүн имам болот. Адамдардын жол башчысы болот жакшылыкта. Мына Аллах Таала айтат: "Бизди кимге жол башчы кыл" дейт. Кимдин жол башчысы, кимдин имамы кыл дейт. Адамдардын деп айттыбы? Жок, адамдардын деп айткан жок. Кимдин дейт? Такыбалардын дейт, такыбалардын. Мына ушул сөзгө биз, мына Аллах Тааланын ушул айткан сөзүнө көп жакшы көңүл бурушубуз керек да. Биз жөн эле адамдардын жол башчысы болууну каалабаш керек. Негизи адам бирөөлөрдүн үстүнө башчы болууну каалаган, бул нерсе тыюу салынган. Мындай адам бейишке кирбейт деп Аллах Таала сыпаттап кеткен. Куранда эмне дейт? "Тилка дарул ахира. Наджалуга лиллазина ла юридуна улуан фил арди вала фасада". Бул ошол акырет, бул бейиш дейт, бара турган жер. Муну биз кимдер үчүн кылдык дейт? Жер жүзүндө өйдө болуш, бийиктикти, мындай адамдардын үстүндө өйдө болууну каалабагандар үчүн жана жер жүзүндө жамандыкты, бузуклукту каалабагандар үчүн аны даярдап койдук. Мына эмне? Адамдардын үстүндө болууну каалабагандар жана жер жүзүндө бузуклукту таркатууну каалабагандар үчүн ошол акыретти биз алар үчүн дайындап койдук дейт. Эми бул жакта кандай, анда эки аятты кандай түшүнөбүз? Бул аятта бирок айтып атпайбы? Бизди такыбалуу адамдар үчүн бизди имам кыл, жол башчы кыл деп атпайбы? Мына башка аятта Аллах Таала акырет деген адамдардын үстүндө болууну каалабагандар үчүн деп атат. Бул жакта кайра дуа айтылып атат, такыбалардын дуаларынан. Бул жакшы билишибиз керек да. Бул аятта адамдардын үстүндө болуу, адамдардын башчысы болуу үчүн дуа эмес бул. Бул ошол такыбалардын алдында болуу үчүн дуа. Анткени такыба адамдардын бара турган жери каяк? "Ойдат лил муттакин" деп Аллах айткан. "Вал акыбату лит таква". Ал бейиш эмне дейт? Такыба адамдар үчүн дайындалган дейт. Эмне? Жакшы акыбет бул такыбалардыкы дейт. Мына бейишке бара тургучу бул такыбалардын бара турган жери каяк? Бейиш. Жана ошол такыба адамдардын имамы, жол башчысы каякта болот ал? Ошол такыба адамдардын башында эң биринчиси болуп бейишке кирет. Бул аяттын мааниси ушундай. Бизди такыба адамдардын имамы бол деген мааниси ошол бейишке кирүүчү такыба адамдардын биз башында бололу деген дуа. Жана мындан башка түшүнүш керек да. Адам жөн эле өзүнүн артына адамдарды жыйнаган болбойт. Мына ким эгерде жөн эле адамдардын жол башчысы боло турган болсо, бул аятка кирбейт. Бул аятта кимдердин жол башчысы болуш керек экен адам? Такыбалардын. Өзүнүн артына такыба адамдарды ээрчий турган болсо, ал адамдын артынан, ошондо анан бул такыба адамдардын имамы болуп алат. Ал эми такыба адамдардын имамы болуш үчүн эмне болуш керек? Өзү биринчи такыба болуш керек. Жана башка анын артынан ээрчиген адамдар да такыба адамдар болуш керек. Аларды такыбалыктын негизинде тарбиялаш керек. Эми суроо: такыбалык деген эмне? Бул далилдин артынан ээрчиген. Эгерде адам жөн эле өздөрүнүн артынан адамдарды жыйнап жүргөн болсо, жөн эле өзүнүн сөзүнөн ээрчип жүргөн болсо, ал артындагы адамдар такыба адамдарбы? Адам сөзүнөн ээрчиген, Кур'ан сүннөттүн негизинде ээрчибеген адамдар. Жок, алар такыба адамдар эмес. Ал жөн эле адамдарды жыйнап жүргөн адам. Көпчүлүк адамдар Аллах Таала каякта деп атат? Көпчүлүк адамдар адашкандар деп атат.
Жөн эле адамдардын көпчүлүктүн имамы болууну адам каалабаш керек. Кимдин имамы болгондо каалаш керек? Такыба адамдардын. Эми такыба адамдардын имамы кантип боло алат адам? Эгерде аларды ушул такыбалыкка үйрөткөн болсо, Куран сүннөткө үйрөткөн болсо. Такыба адамдардын имамы адамдарды эмнеге үйрөтөт? Куран сүннөткө үйрөтөт. Аллах Таала айтты, пайгамбар айтты деп. Мына эгерде бир адам адамдардын жол башчысы болуп жүрөт, аларды артынан ээрчиген адамдарды Аллах Таала айтты, пайгамбар айтты деген нерсеге үйрөтүп жүрөт. Мына мунун артынан ээрчиген адам ушул адамдын артынан ээрчип атабы, же Аллах Таала айткан жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан нерсенин артынан ээрчип жүрөбү? Көрдүңүзбү? Бул адам такыбалардын имамы адамдарды Аллахка эле алып келет. Аллахка жана Аллахтын элчисине алып келет. Жана артынан ээрчиген адамдар негизи анын артынан ээрчибейт, негизи Аллахтын артынан жана Аллахтын айткан сөзүнөн жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчип жүрүшкөн болот да. Мына ушул адам такыбалардын имамы болот. Көрдүңөрбү эмне дейт? Ушул илимдин негизинде адам амал кылуу, ушул эки нерсени жыйнамайынча, ушул эки баардык жакшылыктын сыпаттарын жыйнамайынча адамдарга үлгү, адамдардын имам боло албайт. Жөн эле илимди көбөйтүүнүн эч кандай пайдасы жок. Эгерде адам өзү илим алып, өзү пайда албагандай эле башкалар дагы анын алган илиминен пайда албайт. Анан шейх айтат, бул жакта бир окуя өзү айтып атат да, бир таасирлүү ушундай окуя болгон дейт. Күндөрдүн бир күнү бир мечитке барган элем дейт. Ошо мечитке барып бир карыган адамды, бир карыя адамды, ошол мечитте аябай көп ибадат кылуучу адамды зыярат кылган элем дейт. Мечитте намаз окуп аткан мечитинде. Ал өтө ушундай ибадат кылуучу адам эле, мечитте отурат эле дейт. Бир намаздан экинчи намазды күтүп ушинтип отурат эле дейт да. Мен ага салам бердим дейт. Ага салам айтып, ал менен сүйлөшүп баштадым дейт. Сүйлөшүп, анан ага айттым дейт. Машалла, силердин ушул районуңарда, силер жашаган жерде, аймакта кандай бир өзүнчө бир жамаат, бир нече илим алуучу адамдар бар дейт. Адамдар бар деп ушинтип сүйүнүп шейх айтып аткан экен ага. Десе, тиги айтат. Ушу биздин аймактабы дейт, ушу биздин райондобу деп суроо берет да. Ооба дейт, ооба деп айттым дейт. Ооба, силердин райондо, силердин ушул районуңарда дейт. Машалла, ушу силердин районуңарда бир жамаат илим алуучу талап илимдерден бир нече талап илимдер бар дейт. Бар деп ушинтип сүйүнүп айтып аткан экен. Десе, тиги кайра сурайт. Ушу биздин биздин райондобу дейт. Биздин аймактабы деп кайра менден сурап дейт да. Мындай таң калып сурап дейт да. Ооба, ооба, силердин ушул райондо деп айтып аттым дейт да. Анан мага айтты дейт. Ушул карыя адам айтты дейт да. О балам дейт. О балам. Кимде-ким жамаат намазына бекем болбогон адам бул илим алуучу эмес деп. Субханалла. Ким эгерде жамаат намаздарга бекем болбосо, ошол намаздарды калтырып жүргөн болсо, бул илим алуучу эмес. Эмнеге мындай сөз дейт? Анткени көргөн да, бул намаздарга келчү эмес. Айтып атпайбы, көптөгөн канча илим алуучулар бар дейт. Анын бирин намазда көрбөсө, ал каяктагы илим алуучулар? Ошондой эле мына шейх айтат, кээде көрөсүң дейт, кээ бир адамдар аябай көп илим алат дейт. Көп илим үйрөнөт дейт. Андан кийин аны жатташат дейт, кайра кайталап турушат дейт. Бирок аны намазда таппайсың дейт. Өзгөчө багамдат намазында көрбөйсүң дейт. Көп эле аны өткөрүп сала берет дейт. Эгерде ушул эң улуу исламдын парызына мамилеси ушундай боло турган болсо, исламдын эң башкы түркүгү эки күбөлүктөн кийин турабы, ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах, ушул эки күбөлүктөн кийинки эле эң башкы исламдын түркүгүнө мамилеси ушундай болгон болсо, эң биринчи кыяматта сурала турган нерсеси. Эгерде ушул нерсеге, намазга мамилеси ушундай боло турган болсо, ал алган илиминин изи кайда? Ошо алган илиминин натыйжасы кайда? Сахабалар, мисалы сахабалардан келет да. Умар радиаллаху анху айткан сөзү бар. Кунна иза факадна раджула фил фажри вал иша асана бихи дунна. Эгерде бир адамды, багымдат фажр намазында жана иша намазында, куптан намазында, багымдат менен куптан намазында эгерде бир адамды таппай калсак, көрбөй калсак, ал тууралуу биз жаман ойлоп баштачу элек дейт. Эмнеге? Анткени хадисте келген, инна асқалус салати алал мунафиқина салатул фажр ва салатул иша деп. Бухари Муслимде келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Эң оор намаздар дейт, мунафиктар үчүн, эки жүздүүлөр үчүн эң оор намаз бул багымдат намазы менен жана куптан намазы деп. Эми суроо да, бул жакта эмнеге ал намаздар оор болгон? Анткени ал учурда караңгы болгон да. Бул караңгы бул түнкү намаздар да, кечки намаздар. Бул учурда адамдар ким намазга келип атат, ким намазга келген жок билинбей эле калчу да. Ошол себептен алар ушу мунафиктар, эки жүздүүлөр, алар негизи эмне амалдар кылганда элдер макташ үчүн эле, юроуна насы деп Аллах айтат да. Алар элдер рия кылышат дейт. Элдерге эл көрүш үчүн намаз окушат дейт. Эл кечинде анысы деле эч ким көрбөйт. Ошондуктан алар үчүн бул эң оор намаз болгон, ошон үчүн келген эмес. Ошон үчүн келчү эмес. Негизи эмне? Ошон үчүн калып калды. Эгерде багымдат намазына жана куптан намазына оор боло турган болсо, анда мунафиктик бар да, Алла Таала бизди сактаган болсун. Жана ошол биздин заманда, шейх айтат, биздин заман бул эмне заманы? Уйкусуз түндөр заманы.
көп эле адамдар багымдат намазды өткөрүп салышат. Эмнеге? Ошо багымдат намазына болгон мамилеси жаман да, начар. Эмнеге? Эмне себептүү? Анткени түнү бою бизде эмне болот? Түнү бою уйкусуз өткөрүшөт адамдар. Бул жакта айтат шейх, мүмкүн кээ адамдар дейт, түнү бою илимий бир талаш тартыштарды өткөрүшөт дейт. Изилдөөлөрдү, кээ бир маселелерди, кээ бир темаларды изилдеп өткөрүшөт түнү бою. Ошол түнү бою илим менен алек болуп, анан эртең мененки багымдат намаздан уктап калат. Же болбосо мүмкүн кээ бир адамдар түнү бою Куран окуп жүрүшү мүмкүн. Куран окуп, Куран жаттап чыгат. Анан ошол себептүү багымдат намазын калтырып салат. Багымдат намаздан кечигип калат, же багымдат намазынан уктап калат такыр. Бул дейт ушул түнү бою намаз окуп, түнү бою Куран окуп жаттаганы бул иши бул арам иш. Жана ушул кылган себептүү, ушул түнү бою уктабагандыгы себептүү адам күнөө алат. Бул эмне үчүн? Бул кайсы иште? Куран жаттаган болсо же эмнеде? Же илим алып чыккан болсо түнү бою. Ошол нерсеси арам деп атабыз. Бүгүнкү эмне? Кээ бир адамдар эмне түнү бою күнөө иштерди кылып чыгат. Күнөө иштерди кылып, башка болбогон же пайдасыз нерселерди, ошол нерсе менен өткөрүп, түнү бою эмне болот? Анан ошол себептен анан багымдат намазды өткөрүп салышат. Эми биздин учурда, биздин заманда эң көп ошо калтырылган намаз бул эң жакшы намаз. Эң жакшы намаз деп аталган намаз биздин учурда эң көп калтырыла турган ушул намаз. Кайсы эң жакшы намаз кайсы? Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, хадисте келет: "Афдалус салавати индаллахи салатус субхи йаумал жумаа фи жамаа." Намаздардын эң жакшысы Аллахтын алдында. Аллахтын алдындагы эң жакшы намаздардын эң жакшысы эртең мененки жума күнкү багымдат намаз жамаат менен окулган. Жамаат менен окулган жума күнкү багымдат намаз бул намаздардын эң жакшысы дейт. Эң жакшысы Аллахтын алдында. Абу Нуайм Хилия китебинде, Хилиятул Аулия жана келтирген ушу китебинде, жана Шейх Албани муну сахих деп аткан. Эмнеге ушул намаз жума күндөгү жамаат менен окула турган багымдат намаз бүгүнкү күнү эң ушу көп калтырылган намаз болуп эсептелип жүрөт. Эмнеге ушул эң көп калтырылып жатат? Имамдардан сурап көрүлө дейт. Мечиттердин имамдардан сурап көрүлө дейт. Ушу эмнеге кайсы намазга адамдар көп келбейт? Ушуну айтышат да ушул күндө. Эми бул шейх бул өзүнүн мамлекети тууралуу айтып атат да, Саудия, Саудия мамлекети тууралуу айтып жатат да. Анткени Саудияда жума күнкү караган түн бул ошо выходной. Аларда деген ошо выходной күндөрү, аларда деген жума күн жана 6-күн да, 6-күн. Бизде эмне? Бизде 6-күн жана дем алыш күн турабы? Булар ошондой болот да, адамдар жумуштан келгенден кийин эртеңки күн, эртең жумуш жок, жума күн аларда выходной. Жумуш жок деп ошол себептүү алар эмне кылат? Кеч укташат. Кеч уктап, анан ошол себептүү анан кеч уктаган себептүү анан эртең мененки намаздан калып калышат. Намазды уктап калышат да. Алардын эң жакшысы дейт, ушулдай адамдардын эң жакшысы намазга кечигип келет дейт. Кечигип келет, жалкоо болуп келет дейт да. Башы ооруган абалда, башы оору болуп, уйкулуу болуп ушинтип келет дейт, эң жакшысы. Жана намазды эптеп жакшы окубайт дейт да, эптеп окуп келет. Эгерде багымдат намаз, ошол намаз жума күнү эртең менен сажда менен халата инсан сүрөсүн окула турган билген болсо, такай адам имам ушуну окуп жүргөн болсо, ал кечигип келет дейт. Экинчи рекеттин аягында келет дейт да. Анткени эмне сүннөттө келген эмне сажда сүрөсү жана инсан сүрөсү багымдат күнү, ошо жума күнү багымдат намазда окулган бул сүннөт. Анан кээ бир мечиттерде шынында имамдар ар дайым ушуну окуп жүрүшөт, такай окуп жүрүшөт да, сажда сүрөсүн жана инсан сүрөсүн. Анан ал узун сүрөлөр. Ошону билген адам эми узагыраак окуйт да деп анан шашпай эле келет да, шашпай кечип экинчи рекеттин аягына келет. Бул алган илимдин жемиштери кайда дейт? Издери кайда? Эгерде ушул адам кыямат күнү эң биринчи сурала турган нерсеге мамилеси ушундай болгон болсо, эгерде адам ушул нерсени жоготуп турган болсо, мында башка нерсесин ансыз деле жоготуп салат дейт. Аны ансыз деле калтырып салат дейт. Эми бул тема боюнча болчу. Иншалла кийинки темадан кийинки сабакта улантабыз. Субханакаллаху ва бихамдика.